Саламатсыздар айымда жана мырзалар, барыңыздарды кутман таңыңыздар менен. Силер менен таңкы 5 теле берүүсү. Таңкы 5 теле берүүсүндө мына мен жанымда турган өзгөчө ушундай кереметтүү, келбеттүү кесиптешим Самуэль жана ошондой эле мен Гүлжамал болмокчумун. Ал эми сыртта болсо өзгөчө таң бүгүн, өзгөчө таң дегенибиздин бирден бир себеби бар. Сыртта жамгырлуу, жаздын жети жыттанган сонун бир таң болуп жатат. Чыгыңыздар сыртка, таза абадан кере-кере жутуп таңды тосуп алуу бул кандай гана өзгөчө. Мына ушундай азыр биз дагы сиздер үчүн ошол жогоруда айткан сөзүмдү тастыктай кетейин, өзгөчө сонун эфир кылмакчыбыз. Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен. Эгерде кимде ким жаңыдан туруп жатса, анда эфирге кошулуңуздар. Биздин эфирде бүгүн кесиптешим экөөбүз сонун бир тема курган атабыз. Буюрса мына ошол теманын алкагында дагы жалпы биргеликте сүйлөшөбүз. Ага чейин өлкөбүздө күтүлүп жаткан аба ырайы менен тааныштырып өтсөк болбос. Анткени мына сырттагы аба ырайына байланыштуу болгон биздин жалпы көрүүчүлөрүбүздүн арасында дагы маанайлар бар болуш керек. Мына ошол үчүн биздин жалпы көрүүчүлөргө бизден аба ырайы болсун, мынакей ушул сонун аба ырайында өзгөчө баарыңыздарга кандай десем сонун кутман таң каалап турган таңкы 5 программасы. Азыр жалпы эле ушул биздин өлкөбүздө күтүлүп жаткан аба ырайы негизинде айта турган болсок, бизде бүгүн мына ушул түштүк жергесинде Ош, Жалал Абад жана ошондой эле Баткен жергелеринде негедир ал жакта бүгүн жаан-чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-төн 6 метрге чейин жетет. Ошондуктан сиздер эгер бир жакка чыгам же болбосо бир алыскы сапарга чыгам деп ушундай аттанып турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө жолдогу турган аба ырайына дагы кичине сак болуңуздар. Анткени мына ушундай нөшөрлөгөн жаандан улам мезгил менен тоолуу жерлеринде кар аралаш жамгырдагы жаашы күтүлөт. Ал эмесе Бишкек жана Чүй областында 14 градус жылуу болмокчу жана жамгыр күтүлмөкчү. Ал эми Талас жергесинде болсо бүгүн 8 градустан 14 градуска чейинки жылуу аба ырайы күтүлөт. Мына ошол аба ырайынын аралыгында Талас жергесинде дагы нөшөрлөгөн жамгыр. Ошондой сыяктуу эле бул көл менен нарын, ошо көлдө дагы аба ырайы жамгыр күтүлмөкчү жана мына ушундай сонун аба ырайында жалпы бардык биздин 7 дубаныбызда тең жамгыр жаайт экен. Караңыздарчы, ушундай сонун таңды жамгыр менен тосуп алуу бул деги эле бир керемет десек дагы болот. Жалпыбызга ушундай өзгөчө сонун таңды тартуулап турган жаратканга 1000 мертебе шүгүр дейли. Азыр болсо жалпыбыз эле кармап жаткан орозобуздун дагы акыркы жумаларын кармап жатабыз. Жалпыңыздарды кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун, тилеген ой максаттарыңыздар ишке ашсын дейли. Эми биз өзүбүздүн жакшы каалоо тилектерибизди арнап, өзүбүз дагы ниет кылып, сиздердин маанайыңыздарды таң эрте 100% көтөрөбүз деп турган бизге дагы Кудай күч кубат берсин дейли. Деги эле адам баласында өзгөчө учурлар болот экен. Мына ошол учурлардын бири бул эгерде сиздеги болгон ишенимдердин жок болушу дейт да. Бул анткени мисалы адамдарга болгон ишеним болот, ошол эле мисалы сүйүүгө болгон ишеним болот, анын ичинде өзүнүн келечегине болгон дагы ишеним болот. Мына ошол ишенимди гана адам качан гана өзүнө толук кандуу түрдө сиңире алгандан кийин анан дароо эле бул жашоодогу мындай пландарын коюп, дагы келечекке максаттарды коюу деген нерсе болот. Мен мунун менен эмнени айткым келип турат? Биз бүгүнкү кеп кура турган, бүгүнкү биздин келе турган конокторубуз менен сүйлөшө турган теманы тааныштыргым келип турат. Аны Самуэль, келиңиз, сиз өзүңүз тааныштырып өтүңүз. Ооба. Бүгүнкү күндө сонун тема болмокчу, бул арканды алыстыштоо. Бүгүнкү күн менен жашабай, алдыдагы 5 жыл, балким 10 жыл алдыда эмне болот экенин ошого пландаштырып, өзүнүн келечегин арканды алыска таштап, ошого даяр жашоо деп ойлойм. Мынакей сонун нерсени айттыңыз да, деги эле мындай алдыдагы 5-10 жыл алдыдагы пландарды коюп, аларга жетүүчү максаттарды коюп жашаш керек депчи. Анан азыркы учурда мисалы биздин дагы өзүбүздүн жаштар арасында өзгөчө мындай чоң максаттарды дегидеп алабыз да. Анан алдыда мисалы максат коюу боюнча же болбосо мындай пландарды ишке ашыруу боюнча сиз кандай бир кеңештерди белетериңиз? Мисалы азыр жалпы эле биздин 7 дубанда бүтүрүүчүлөрүбүз бар дегенде, алар дагы биздин катарыбызда мына көрүүчү болуп көрүп отургандыр, алардын да кулагына күмүш сырга болсун. Ооба, эң туура кесиптеш. Айта кетчү нерсе,
арканды алыштоодо, кесип тандоодо балким келечекте өзүңдү ким болуп көргүң келет? Мисалы сиз ошол күнгө даярданып окудуңуз, анан ушундай кесипти сүйүп, азыркы күндө иш алкап келатсыз. Ошол сыяктуу эле менин жашоомдо болобу, ар кимдин өзүнүн жашоосунда келечекте өзүн ким көргүсү келет. Ошого ылайык кесип тандоо жана болсо арканды алыска таштап келечекте кандай кыйынчылыктар күтүп жатат, кандай жакшы күндөр күтүп жатат, ошол арканды алыс таштап алдыга умтулуп үмүттөнүп бир нерсеге ошого менен жашоо бул эң туура деп ойлойм да. Мисалы сизге боюнча сиздин өзүңүздүн алдыга болгон 5 жылбы же 10 жылдык планыңыз барбы бүгүнкү күндө? Сөзсүз түрдө бар. Анткени мен 5 жылдан кийинки Гүлжамалды кандай кылып көрөм жана 10 жылдан кийинки Гүлжамалды кандай көрөм деген суроо менен жашайм бүгүнкү күндө дагы. Ар таңда ойгонгондо мына ошол Гүлжамалды дагы ушунчалык баягы күчтүү, жашоого бир оң туура көз караш менен караган адам катары көргүм келет да. Эмне негизгиси биздин ошол Чыңгыз атабыздын бир жакшы сөзү бар эмеспи, баягы адамга эң кыйыны бул күн сайын адам болуу депчи. Мына ушул күн сайын биз адам болууга ашыксак, анда сөзсүз түрдө алдыдагы келечегибизде анда биз башка адамдарга кол сунуу жана аларга мындай жардам берүү менен алек боло алабыз. Анткени биз мисалы адам баласында ушундай да, биз өзүбүз ойлоно беребиз, баягы ичибизден ойлонуп, жок мен мындай кылып койсом туура болуп калат го, анан пландарыбызды бат-баттан алмаштырыпчы. Андай болбойт, анткени дарак бир жерден көгөрөт деген дагы жакшы биздин кыргызыбыздын сөзү бар. Бул жөн жеринен айтылган эмес. Эгерде сиз бир кесипти тандадыңызбы, ошонун артынан сая кууп түшүшүңүз керек. Мына ошондо анан кийин барып сиз өзүңүздүн келечектеги койгон пландарыңыздын майын чыгара жетише аласыз. Ошондуктан жалпы биздин азыр бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөргө айта кетеличи, деги эле сиз тандап жаткан кесип бул сиздин жүрөгүңүздөн тандалып жатабы же жөн гана жаныңыздагы коңшу колоңдун же ата энеңиздин эле сизге айткан кеңеши менен тандап жатасызбы? Тандоо сиздики. Ошол себептен урматтуу достор, баарыңыздарды арканды алыс таштоого силер чакырмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүн биз эфирде таңкы 5 берүүсү. Силер болсо жалпы эле көрүүчүлөр менен биргеликте баягы эртең менен таңкы маанай менен чогуу биргеликте сырттагы жаап жаткан жамгырдын коштоосунда жамгыр алдында бийлесек дагы болот. Буюрса азыр сиздер менен биргеликте ушул 2 саат алкагында Кудайым буюрса бийлейбиз, ырдайбыз, маектешебиз, аны менен катар биз өзүбүзгө болгон пайдалуу кеңештерди алабыз. Анан келиңиз анда Самуэль мырза, биз азыр экөөбүз чогуу биргеликте бир сонун болуп бийлеп келели. Жалпы көрүүчүлөрдү да чакыралы, алдыга кеттик. Оған жоқ. Бүгін мына ушул чыгарманын автору, жазуучу Касымалы Байылинов тууралуу сөз кылабыз. Ал 1902 жылы 25 сентябрда Ысык көл облусуна караштуу Көк Мойнок айылында туулган. Жаш кезинен ата энесинен ажырап, туугандарынын колунда чоңойгон. 1916 жылкы көтөрүлүштө Кытайга барып кайткан. Келгенден кийин ар түрдүү иштерде жалданып иштеген. 1919 жылы Ленин комсомолуна мүчө болуп өтүп, Ташкентте ачылган 6 айлык советтик партиялык курсту аяктайт. Андан соң Алматыдагы педтехникумунда, кийин Москвадагы бүткүл союздук журналистика институтун окуп бүтүрөт. Окуусун бүткөндөн кийин бир катар жергиликтүү газеталарда редактор болуп эмгектенет. 1944-47 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгынын төрагасы, 1947 жылдан 49 жылга чейин СССР Илимдер академиясынын Кыргыз филиалынын Тил жана адабият институтунун илимий кызматкери болуп иштеген. Таланттуу жазуучунун чыгармачылыгы 1922 жылдан башталат. Анын биринчи ырлары казак, татар тилдеринде басылып чыккан. Ал эми 1926 жылы кыргыз эли сүйүп окуган Ажар повести жарык көргөн. Кийин Боордоштор, Мурат, Көл боюнда жана башка роман повесттери жарыкка чыккан. Ал кыргыз окурмандарын Пушкиндин, Лермонтовдун, Горкийдин жана башка дүйнөгө белгилүү улуу жазуучу акындардын чыгармалары менен тааныштырган чебер котормочулардын бири болгон. Эмгек эч качан жерде калбайт дегендей, 1968 жылы эмгеги эл тарабынан бааланып, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, 2 жолку эмгек кызыл туу, Октябрь революциясы, ардак белгиси ордендери жана башка бир топ сыйлыктардын ээси болуп, эмгегинен баар тапты.
Сонун күн, соңуна барай. Бүгүн менин жашоомдо болсо деп татыр айтам. Мен байкемдин жашоосунда сонун күн болуп жатат. Бул Аскар байке менен Айгерим жеңемди бешик боосу бек болсун деп куттай кетсек, а? Мына ушул төрөлгөн наристеси өмүрлүү болсун, келечектүү болсун, дегеле жалпы ушул кыргыз элине, ата-энесине кайрымдуу, күйүмдүү наристелерден болсун. Ал эми биз болсо ушундай өзгөчө таңда азыр дагы деле кайрадан баягы бүтпөс тема, бүтпөс дастан биз сүйүү темасына кайрылган турабыз. Айтат эмеспи, жоктон барды пайда кылган бул дагы сүйүү. Ал эми бардан жокту, мындай кандай десем, ушул жокту алып чыккан нерсе, ал эми бар нерсени жок кылып койгонда бул сүйүү болот экен. Ошондуктан сүйүүгө эч качан да бир кыянатчылык келтирбейли. Анткени сүйүүдө өзгөчө ушул кылдат болуш керек, сак болуш керек. Жакын адамыбыздын көңүлү бул гүл сыяктуу, ушул гүлдү соолутуп албай, аны сындырып албай, аны аздектейли демекчимин. Сүйүү бул жакшы тема. Анан болсо биз сүйүү сонун болуп кездешип, сүйүүгө мас болуп демекчи, ушундай көп учурлар кездешип калат да. Анан сүйүүнү түзүп жатканда же сүйүүнү куруп жатканда балким арканда алысыраак таштап, ошол адам менен келечекте өмүрлүк жарым болобу, балким өмүрлүк менин жолдошум болобу деп сиз ойлонуп турсуз болуш керек, Анан өзүңүздүн жашооңузда болгон учурлардан балким бөлүшө кетсеңиз. Негизи эле адам баласында сүйүүсүз жашабайт деп коебуз, бирок ошол сүйүү мезгилинде, мында сүйүү келген учурда адамда аябай чоң өзгөрүүлөр болот. Ал өзгөчө, мисалы, мурда мүнөзү орой болсо, мурда корс болсо, анан сүйүү келген мезгилде ал назик болуп, сүйүүгө мас болуп, айтат го, негизи эле сүйүүнүн көзү сокур депчи. Анан ушул сүйүүнүн көзү сокур деген нерсеге кайрылгым келип турат да. Бул ошол бир учурда ушул жер дүйнө жаралып жаткан мезгилде сезимдер оюн ойношот экен да. Анын ичинде ошол көрө албастык бар экен, боорукерлик бар экен, анан ошолордун арасында сүйүү дагы болот экен. Анан бардыгы ар кайсы жака бекинип, ушинтип бекинип калышат экен да. Анан бекинип калганда аны адам барып табыш керек болчу экен да. Анан бардыгын табат. Ошол эле кайдыгерликти, ошол эле адамдын жана мисалы биздин мүнөзүбүздө кездешкен боорукерлик бардыгын табат, бирок аягында келсе эле сүйүү жок. Анан баары биргеликте сүйүүнү издешет. Анан сүйүүнү издеп барачса, ушул кадимки жанагы роза гүлү бар го. Мына ошол роза гүлү негизи башында ак эле роза болгон экен да. Анан роза гүлүнүн арасында эле бирөө ыйлап отурат дейт. Анан бул ким болду экен деп барып роза гүлүнүн арасын ачса, баягы тикендердин арасына кирип кетип, сүйүү көзүн сокур кылып койгон болот экен да. Сүйүү көзүн чокутуп алыптыр. Анан ошентип сүйүүнүн көзү сокур болуп, ал эми ошол эле сүйүүнүн символу болгон бул кызыл роза гүлү болуп калган экен да. Мына ошондон тарта сүйүүнүн көзү сокур, аны жанында бардыгы ушул балдак таяк болуп биргеликте жетелеп жүрүшөт экен. Сүйүү демекчи, урматтуу достор, сүйүү бул бүтпөс темалардын бири. Анан сүйүүгө кайрыла кете турган болсок, урматтуу достор, жогоруда айта кеттик, сүйүү куруп жатканда сүйүү менен ойнобоңуздар деп айтмакчымын. Анткени сүйүү бул бирөөнүн жүрөгүн оорутат, бирөөнүн көңүлүн оорутат. Ал эмесе чындап сүйгөн адам өзүнүн жашоосун мындай жарык, кооз элестет, ошого умтулуп алдыга сапар алыңыздар. Жакшы сөздөрдүн бири бар го, эгерде суу менен ойносоң чөгөсүң, ал эми от менен ойносоң күйөсүң депчи. Эгерде сен сүйүү менен ойносоң, өзүңдү өзүң жок кылып коюуга алып барат. Ошондуктан эч качан сүйүү менен ойногонго болбойт. Анан кесиптешим, мына ушул сүйүү деп калбадык, анан деги эле сиз башыңызга сүйүү келген мезгилде кандай болуп өзгөрдүңүз эле, сизге билинди беле? Эшикте каар жатса, жүрөктө жас болуп, бирөө айтмакчы бала мас, бирок сүйүүгө деп келет да. Анан эшикке кандай мындай күрмөсү жок чыгып алган күндөр болду беле. Тамашалуу сөздөр, бирок чынына келгенде сүйүү, эгер жүрөктө жашап сүйүү болсо, адамдын мүнөзү, мындай айтмакчы абарайы, настроениясы деп айтпайбы, ошол ар дайым жогору болот. Адам ошол себептен ар дайым күлүп чайнап,
сүйүүгө мас болгон биздин досторубузду көп кездешебиз, кээ учурда болсо. Алардын арасында мен бармын дегенсиз. Анан адамдар негизи ушу сүйүп калганда өзүнүн досторун, кээ учурларда өзүнүн ата-энесин унутуп, сүйүүгө мас болуп ошо менен жок болуп кетишет да кээ учурда. Анан ошол жерде мисалы сүйүүнүн баркы кээ бир учурларда билинбей калат да, баягы мисалы жашоо бир кылка эле кызыл чийиндей болуп, түп-түз эле бирин-бири сүйүп эле ой аппагым, асылым, анан аяйым дей берсе, сүйүүнүн баркы дагы билинбей калат да. Анан ошон үчүн сүйүүнү тууралуу биз азыр келген коногубуз менен дагы маек курабыз. Анткени ал адамдын дагы ушундай бир сүйүү тууралуу айта турган өзгөчө кептери бар. Мына ошон үчүн биз бир музыкалык тыныгуудан кийин маек төргө кезекти беребиз. Ага чейин биз бийлеп келели. Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен, урматтуу достор. Кимде ким жаңыдан туруп жатса, бизге эфирге кошулуңуздар. Ара ошол эле кандай десем, арабыз суюлбасын, көңүлдөр чөкпөсүн, дайыма маанайыбыз 5 болсун дейли дагы. Сиздердин маанайыңыздарды 100% көтөрүп жаткан бул Таңкы 5 программасы. Ал эми бизде болсо маектөрүбүзгө келген өзгөчө коногубуз бар. Сиздерге көптөн көп күттүргөн, сиздер күткөн коноктордун бири бул жалпы эле кандай десем, бир учурда ушул Нью-Йорктон Кыргызстанга салам айткан өзгөчө мыкты мырза, актер, Кыргыздын чыган уулдарынын бири Бектемир Мамаюсупов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Жаңгырлуу кутман таңыңыз менен дейличи. Маанайыңыз кандай? Сиздики аба ырайына байланыштуу болобу деген маанайлар? Андай эмес, э? Ар дайым жакшы. Кандай аба ырайы жагат сизге? Жамгырда жагат, күн чыгып турганда жагат, карда жагат, шамалда жагат. Эң сонун. Келиңиз эми ушул сизди ушунча биз күттүрүп, жалпы көрүүчүлөрдү күттүрүп, келген өзгөчө маегибизди баштайлы. Деги эле ушул чыгармачылыгыңызда, жеке жашооңузда өзүңүздө кандай жаңылыктар болуп жатат азыр? Азыр акыркы мекен тасмабыздан кийин кичине пауза кылып калдык эле. Азыр буюрса жаңы тасманы даярдап атабыз. Азыр сценарий бүтүп атат. Жакында уже тартып баштайбыз. Буюрса. Мекен тасма бул аябай патриотический, мындай жүрөктү ойготуп, Кыргызстан үчүн күйүп аябай сонун чыгармалардын бири болду да. Мен ошону көрүп жатып, бир эпизоддо мындай көз жаш көзгө тегеренип, ушу Кыргызстан үчүн күйгөн моменттер болду да, чуларчы. Анан ошол кинону тартып жатканда бир кыйынчылыктар кездешти да, чыга албай калыпчы. Анан силердин ошол кыйынчылыктарга карабай YouTubeга чыгарганыңар. Анан ошол жакта мындай команданын, балким сиздин өзүнүн жеке оюңуз кандай болду? Элге ошол эме аркылуу, эң негизгиси кинотеатрга чыгарбай койсо дагы мурунку өкмөт баары биз YouTubeга чыгарганда тескерисинче чыгарбай койду деп элге жакшы реклама болуп, эл көбүрөөк көрдү. Биздин максатыбыз шайлоого чейин чыгыш керек болчу. Ошого 2 ай калганда чыгарып салдык да. Ошонун баарын көрсүн деп. Эң сонун пайдасы тийди деп ойлойм. Мына ушул тасмаларды тартууда, же болбосо тасмаларда мисалы роль жаратууда негизи эле жалпыбыз биргеликте көргөндө, мисалы Салам Нью-Йорк тасмасында сиз анда жаш жигит элеңиз, анан кийин ошол негизи эле ушул Салам Нью-Йоркко тартылып калуу боюнча, же болбосо ошол жерде роль жаратууда мындай сизде эң бир эсиңизде калган нерселер кайсылар болду эле? Бир 2,5 ай тартсак, ошону бир 24 сааттан иштеп аттык. Ашып кетсе 2 саат, 3 саат уктап. Ар бир күнүбүздө эле ошондой кыйынчылык болду да. Ар бир күндө бир мындай приключение болуп. Анан эң эсте калган күн бул биз тамдын үстүндө тасма тартып жүргөндө, баягы штативдин салгычтарын коюп койгондо бир террористти ойлошту окшойт, бир даярданып атышат деп. 911-ге чалып Ушу вертолеттор менен ФБР, полицейский баары келип туруп биз мында басып алышканда террористтер деп. Ошондо сонун. Мынакей ушул андан кийинки тартылган ушул мекен тасмасында дагы тартып жаткан учурда бир кыйынчылыктар болду деп калдыңыз эле. Анан ошол мезгилде дагы элдин түшүнбөстүгү менен болгон окуялар тууралуу дагы кеп кыла кетсеңиз. Бизди өзүбүздүн каражаттар карыз алып тарткан үчүн бизде ар дайым кыйынчылык болот. Себеби тасмабызга ар дайым каражат жетпей жүгүрүп күн кыйналабыз да. Себеби тасма тартышга кыйын го, көп акча кетет. Анан ошондо да келишип бут тоскондор болот. Келип камерага тартып биз кино тартатсак турат да. Тартпагыла, качкыла деп бирөө жүгүрсө ал качып барып анан үйүнөн сүрөттөрдү чыгарып мына
Кытайлар жерди казып атып, биз окшоштурабыз да киного. Ал барып алып туруп, президенттен баштап, айыл өкмөткө чейин баарын сөгүп, мына Кытайлар жерди казып иштеп атышыптыр, каякта карап атасыңар деп интернетке жарыялап салганда ошондон кийин текшерүүлөр көп келген бизге. Баары текшерүүлөр келип, анан аягында баарына түшүндүрдүк. Биз тескерисинче ошол экологияны бузгандарга каршы тартып аткан тасмабыз. Ар бир өзүнүн тасманын, ар бир жашоодогу учурдун өзүнүн кыйынчылыгы болот эмеспи? Анан ошол максатыңыздарга жетип, мисалы үчүн элдердин мындай айтмакчы канча деген жаш балдарга мотивация болду да, Салам Нью-Йорк. Ошол эми максатыңарга жеткенден кийинки жүрөктөгү сезим кандай болду сиз үчүн? Тасма чыккандан кийин биз жырга отуруп кала алган жокпуз. Себеби нарак артынан да иштер аябай көп. Азыркыга чейин бүт эле иштерибиз бар. Эми эң негизгиси эл көрдү. Комментарийлерден канча 20 миңден көп комментарий болсо, ошонун баары кинону жакты деп жазды. Ошо бизди сүйүндүрдү. Кээерки орустар жазды, бул тасманы көргөндөн кийин мен кыргызча үйрөнгүм келип кетти деп. Анан баарында ошо патриоттук сезим ойгонду. Эми буюрса биз ал тасма менен Кыргызстан үчүн тарттык биз. Эми буюрса биздин максатыбыз эми балким Кыргызстан эле эмес, дүйнөнү өзгөртүш, салымыбызды кош. Буюрса ошол Netflixке чыгыш керек. Эми сонун мисалы адамда болот го, бир окуя адамды бүтүндөй бир өзгөрткөн учурлар болот. Анан Салам Нью-Йоркко чейинки Бектемир менен Салам Нью-Йорктон кийинки Бектемир айырмасы. Салам Нью-Йоркко чейинки Бектемир бир эле өзгөрүүсү менин оюмча неме болду? Эл көбүрөөк таанып баштады. Өзүм ошондой эле калдым. Бирок чынында мындай сиздин жашооңузга деле бирок тасмадан кийин чоң өзгөрүүлөр болсо керек. Баягы кандай десем, кино менен иштеп калдым. Ой жүгүртүү боюнча, балким ошол эле тасмадагы мисалы жана кыйынчылыктарды көргөндөн кийин жашоодо мындан да чоң кыйынчылыктар бар турбайбы деген ойлор болсо керек. Менин оюмча дагы бул тасмадагы тарбиялады мени. Жүрүш турушумду кичине өзгөртүп баштадым. Элдер таанып баштады. Ага чейин жашоом ушундай эле. Анан негизи эле ушундай актер болуп калам деген мурда ойлоруңуз болчу беле? Эч качан ойлогон эмесмин. 2006-жылы Кытайда окуп жүргөндө, бир жыл тартылып иштеп жүргөндө да ойлогон эмесмин да, актер болуп кетем деп. Жөн эле ошо акча үчүн барып иштеп, массовкаларга тартылып кетет элем, бирок баш каармандарга карап, ойногонун карап, мен деле ойной алсам керек деп койт элем да. Ошентип Салам Нью-Йоркко чакыргандан кийин биринчи жолу башкы ролду ойнодум. Эң сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы ушул Салам Нью-Йорк тасмасы, андан кийинки эле Мекен тасмалар, деги эле Бектемир байкеге болгон суроолоруңуздар болсо, анда төмөндө жазылып турган биздин шаарыбыздын коду 0312592070 сандарын ача алсаңыздар болот. Андан сырткары биздин WhatsApp номерлерибиз дагы жазылып турат. Ошолорго өзүңүздөрдүн SMS билдирүүлөрүңүздөрдү сөзсүз түрдө жазыңыздар. Анан мынакей ушул деги эле биз баягы күтүп жаткан конокторубуздун бирине бүгүн өзгөчө суроолорду берип албасак болбос. Анткени дагы кайсы бир убакыттан кийин биздин коногубуз болуп келери дагы күмөн. Ал эми мына ушул жакын аралыкта дагы фильм тартабыз деп бир кастинг өткөрдүңүздөр окшойт. Бул кандай максатта? Азыркы жаңы тасмабыз буюрса эч кандай саясат жок ал жакта. Мекен өз ишин кылды. Эми буюрса кичине кинону жөнүндө чыгарып коюш эмес, максатында акча да таап, кийинки өзүбүздүн каалаган тасмаларды тартыш үчүн, социалдык роликтерди Кыргызстан үчүн дагы бир пайдалуу тасмалар тартыш үчүн буюрса батыраак миллиондорду кылыш керек болуп атат. Ошого дүйнөлүк деңгээлдеги тасмалар тартабыз деп, ошого азыр актуалдуу болуп аткан дүйнөдө криптовалюта боюнча тасма тартабыз. Буюрса ошого жакында кастинг кылдык. Кастинг аябай көп актерлор келди. Актер эместер да көп келди. Таланттуулар бизде аябай көп го. Азыр ошо тандап атабыз карап. Эң жакшы. Мисалы үчүн ушу киного даярданып жатканда, спонсор издөөдө, балким ушундай учурларда кандай кыйынчылыктар кездешет көбүнчө? Аябай көп киши менен көрүшөсүң, баарына түшүндүрүп чыгасың. Баары кино кызыга бербейт. Анан көп кинолорда мааниси жок тасмаларда көп тартып кетпеди бизде. Бирөөсү курулуш компаниясы жакшы болуптур деп баары ачылып аткан, бизде деле ошондой эле тасмаларда да көбүнчөсү мен тартам деп, мен билем деп кирип кетти дагы. Анан баары спонсорлор кирип, акча алып, анан жакшы чыгара албай калып, спонсорлор аз бизде бизнесмендер андай көп эмес, бирок ошолор саналуу эле
Алар ишенбей калышты да, ошого кыйын кээ бирде ишендириш. Азыркы тасмабызга буюрса бир эле спонсор чыкты. Буга чейинки биз чогултат элек, ар кимден 5 миңден, 10 миңден, 20 миңден, 40 миңден доллар менен карыз кылат элек. Бунусунда спонсор чыгып уже өзү берип атат бир киши. Сонун ушундай сонун ийгиликтерди жаратууга көмөктөшкөн адамдар да бар болсун дейли. Ал эми негизи эле мындай кандай десем, адам баасында ушул пландарды коюуда, максаттарды коюуда ар кандай алыс таштоо керек экен да. Анан биздин бүгүнкү темабыз дагы бар. Мына ушул өзүбүздүн темаларыбыздын бири бул ар кандай алыс таштоо. Анан азыр жалпы ушул 7 дуаныбызда бүтүрүүчүлөр дагы мына мен ушул бүтөм, турмуштун, чыныгы турмуштун босогосун аттайм деп турган учур, анан ошолорго бир ушул тууралуу максаттарды коюу, балким келечекке катарындай кадамдар таштоосуна сизден кеңеш болсо. Ооба, биз эми азыр 5 жылдан бери Медербек Жалилов режиссер экөөбүз тасма тартып жүрөбүз. Жана биринчи тасмадан банкрот болгондо эле өзү кетип калса болмок да, башка бизнес баштайм деп. Азыркыга чейин көбүнчө айтат, бектемир кинодон токтотуп, кичине башка бизнес баштабайсыңбы, акча чөтүргөн. Анын да кыла алабыз, көзүбүз жетет, бирок биз тасмадан баштагандан кийин көрүп турабыз, максатыбызды алдыга коебуз. Netflix, Оскар алыш деп. Бул эми жомок эмес. Бул башкалар алып атат, биз да ала алабыз, колубуздан келет. Тем более кыргыздар. Биздин колубуздан көп нерсе келет. Ошого максатты Оскар менен эмес, Оскардан кийин да башка максаттар бар. Балким дүйнө жүзүнө жардам берип, кызмат кылып, айга учуп кетебизби, Марска учуп кетебизби? Ошондой чоң максатты коюп койсоң, ортодогу болуп турган мында проблемасыз жашоо баары бир болбойт. Жумуш ушундай нерселер көп болот. Ошондой майда эле көрүнүп калат да. Анан Салам Нью-Йорктон кийин, мисалы үчүн мен өзүм жашоомдо ушундай сонун өзгөрүүлөр болгон, мисалы айта кеткенде. Себеби дегенде Салам Нью-Йоркту көрүп, чет өлкөгө чыгып, кыргыз мисалы чет жакка барып билим алып, анан Кыргызстанга салым кылса болот экенин көрө алганбыз да. Анан ошол жаштардын кесип тандоосунда балким, же болбосо ушул эле кандай бир заграница чыгып окуусунда сиздин кандай бир кеңештер бере алат элесиз? Балким мындай ошол максатта. Мен ойымча азыр дүйнө менен чогуу кетиш үчүн, балким даже алдыда болуш үчүн азыр биринчи тилин англис тилин окуш керек. Англис тилин окуп, анан IT программирование, IT тармагын жакшы окуш керек деп ойлойм балдарга. Азыр буюрса убакыт болуп калса, мен да сөзсүз Стэнфорд университетке барып окуп келгим келет да, азыркы чейин. Акыркы алдыңкы 1-2 жылдын ичинде баргым келет. Ошо окуш керек, IT мен оюмча. Англисче, анан мектепте окугандарга кичинесинен математиканы жакшы окуш керек. Демек, дүйнөнү багындыруу үчүн биринчиден тил, экинчиден ошол кесипте өзүнүн мындай тандаган кесибин туура тандоо, э? Ар бир кесиптин өзүнүн жакшы жагы бар, конечно. Бирок ал кесипти билип, айтын да англисчени да билип койсоң, мен оюмча батыраак кеткенге, батыраак чоңойгонго ашыкча дөөлөт башты жарбайт деп коет. Анан мисалы ошол сиздин өзүңүздүн, мен кесибиңизге кызыгып атам да, деги эле сиздин өзүңүздүн кесибиңиз кандай эле, университетте окуп жатканда кайсыл кесипти аркаладыңыз эле? Мен өзү кичине мен көп сүрөт тартып кызыккан үчүн, сүрөт тартканда да архитектурдун эмелер чийбирет элем да, ошолордон архитектор болом деп ойлогом. Бирок бизден ата-энем политикке тапшыр, инженер технолог по пищевой промышленности деп, ошо тамак технологиясына тапшырткан. Себеби ошондо жумушубуз бар эле биздин. Бирок ал жакка мен көп кызыкпай, ошо ортодон мен Ошко которулдум бияктан, анан Оштон Кытайга кетип, Кытайдан келип кайра анан МЧСке кайра которулдум да, башка жакка. Анан ошо инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. Ооба. Мисалы үчүн ушу ата-эне жөнүндө айтып кетпесизби? Көп учурда ушу жаш балдардын өсүп келаткан жаш муундун мындай көйгөй болуп келишет. Мисалы өзү эмне болорун билбейт. Ата-энеси айтат, сен байкең сот болуп иштейт, сен юридический жакка барасың, сен байкең тиякта иштейт, тиякка киргизип коет деп ошол эле ойдо. Анан уже жаш бала ушул окуун бүтүп атканда уже ошол жерден эле чечим чыгарып коет да. Анан аларга болгон кеңешиңиз кандай? Мен оюмча биздин көбүнчө ата-энелерибиз, чоң аталарыбыз илгери айлыкка иштеп жүрүп көрүнүп калышканда, айлык, анан пенсия деп. Азыр заман башка да. Ошого мен оюмча жаш балдарга башында жана мектепте окуган жардам берип коюш керек. Окуучулар мен оюмча өзү тандап кетет. Азыркы жаш балдар аябай
эми сүйүнүп турам, креативный. 18-20 жашында, 21 жаштагы балдар иштебесе, бул уят азыр. Илгери жүрөшөт эле, азыр жок. 21-ге чыгып иштебейт экен деп жумуштун уяты жок. Илгери баары уялт эле, азыр Глобода иштей, официант болуп иштей, башка нерсесин кылып эч ким уялбай калды, жакшы жери. Кыймылда. Эң негизи иштеш керек. Ошентип анан булар, менин оюмча, жаш балдар өздөрү эле 11-классты бүткөнгө чейин билип калат болуш керек. Өзү каалаган жагы каякка баргысы келет. Менин оюмча көбүнчөсү кеткиси келет. Кыргызстандан кеткиси келет деп. Эми кетиш керек, барып окуп келиш керек, көрүп келиш керек, анан жакшы нерселерди үйрөнгөн нерселерди Кыргызстанга алып келиш керек. Мурда биз ушул чет жакта тартылган тасмалардан гана көрчүбүз да, мисалы бир эле адамдын бир нече жумушта иштеп, анан такыр убактым жок деп шашып жүргөнүндай фильмдерден гана көрүп калчубуз да. Анан таң калчубуз, кантип эле убактысы жок депчи. Ошо фильмдерде дагы туруп жүрүп тамак ичип, анан үйүнөн чыгып кеткен учурларчы. Анан чынында эле азыркы учурда Кыргызстанга да мына ошондой учур келип жаткан маалда, анан мындай кандай десем, учурда мындай кайсыл кесиптерди аябай мындай өзүңүздүн практикаңызда мындай сунуштайт элеңиз? Менин оюмча бүт кесип керек. Азыр Кыргызстан көбөйүп атабыз, Бишкек шаар чоңоюп атат. Бияка келип иштесем, иштин түрү көп. Ошого бир кесипти айта албайм, себеби ар бир кесип керектүү. Сантехник болобу, сварщик болобу, кем кесиптин баары жакшы деп ойлойм. Эң негизгиси ошол кызыгып окуп иштеген кесипте мындай чын жүрөктөн сонун кылып иштеш керек, сүйүнүп туруш керек жумушуна барганда. Ошол жумуштун пайдасы тийиш керек да, менин оюмча. Элге пайдасы тие турган иштер. Анан көбүнчө кесипчен болуп кетти, себеби дегенде сизди ошо Ислам университеттен кийин да студент катары, болсо үлгүлүү студент катары эле көп эслетебиз да. Бирок тасмага келе турган болсок, сиздин жеке жумушуңузда азыркы учурда криптовалюта жөнүндө тасма тартайын деп атасыздар. Ошол элдерге ошол криптовалюта аркылуу кандай ойду жеткириңиздер келип атат? Азыр дүйнө жүзү криптовалюта менен иштеп атышат. Себеби заман өзгөрүп атат, балким жакында кагаз акчалар жок калат. Криптовалюта бул тасмада эң негизгиси баягы элдердин көбүнчөсү тез байып кетет дагы. Ошол жерде өзүн жоготуп коет да. Анан ошол жерден биз эми көрсөтүп турган нерсебиз сценарийде айтылбайт, сценарий өзү бүт элек. Негизи биздин максатыбыз ошол кайсы жумуш болобу, ошону акырындан step by step дейт го. Тепкич менен бирден акырын көтөрүлгөн жумуштар баары жакшы болот да. Ошо да. Тез болуп кеткен, менин оюмча болбойт. Тез түшүп калышы мүмкүн кайра. Ошо акырын. Айтат эмеспи? Канчалык ошол тепкичте бара жатканда алдыңдан чыккандарга мындай катуу мамиле кылба, же болбосо аларга орой сүйлөө депчи, анткени кайра тепкичтен түшүп келе жатканда ошол адамдарга кезигесиң депчи. Сөзсүз жашоо өзгөрүп турат. Бирде ылдый, бирде өйдө болот. Анан деги эле мына ушул кандай десем ба, тасмаларды мындай жаратып жатканда сиздин өзүңүздүн мындай ар бир адамдын кемчилиги болот да. Анан ушул тасмаларда тартылып жатканда сиздин өзүңүзгө жакпаган бир мындай балким адатыңызбы, же болбосо балким бир кемчилигиңиз. Кемчилик аябай көп, себеби мен актер болгондуктан, актерго окубагандыктан мындай так сүйлөй албайм, дикция коюлган эмес. Ошого Салам Нью-Йоркто мен озвучка кылышкан. Озвучка кылган үчүн мен жакшы ойногонго аракет кылгам да көбүнчө. Көп ойлонбойт элем, сөзүм туура эмес сүйлөп коёмбу, акцент барбы, жокпу, англисче сүйлөгөндө же орусча же кыргызча. Мекенде өзүмдүн үнүм болгон үчүн кыйналгам да, сөз жатташ керек, анан туура сүйлөш керек аны. Өзүм продюсер болуп жүрөм, команда бир 50дөн көп киши жүрөт, тоодобуз, алардын баарын караш керек, жумуш болуп атат, көп нерсенин баарын контроль кылыш керек, акча издеш керек. Ошонун баарын ойлонуп атып, неме жоголуп кетет да, актерский игра. Ошого эми азыр мен тартылганда аябай жаман көрөм, чынын айтса. Сөз жаттаганда аябай жаман көрөм. Иштеп атып, анан ойдун баары башкаттан сөз жатташ керек. Азыр эми буюрса тартылсам, эми кичине кыска эле ролдорго тартылам да буюрса. Демек, мындай башка каармандардан алыстасыз.
Ооба, эми азыр жаштар көп чыгып атат, эми жаш биздин таланттуу балдар аябай көп, кастингге аябай көп кишилер келди, эми жаштар чыксын. Эң жакшы. Анан мисалы үчүн чет Netflix жана сөз болуп кетти. Анан ошо Кыргызстанда ушул сыяктуу Netflixке ылайык балким жаңы биз программа ачабызбы, же болбосо ушундай портал ачыш керекпи, же кандай ушундай максаттарыңызда кандайлар бар? Netflixке сатыш үчүн эми жакшы тасма тартыш керек. Азыр эми мурунку Голливуд жок да, азыр Netflix болуп кеткен. Үйдө отуруп айына $9, $10 төлөп койсоң, каалаган тасмаңды, жаңы чыккан тасманын баарын көрө бересиң отуруп. Анан биз азыр Netflixке өтүшүбүз керек баары эле. Ошону үйрөнүшүбүз керек, биздин колубуздан келет. Кино тартыш үчүн сөзсүз эле аябай көп акча керек эмес. Паранормальное явление, ужастик кинолор бар, $8,000 тартып, 200 миллиондон көп акча табышкан да. Анан Кыргызстанда биз жакшы тасма тартыш үчүн минимум $100,000 акча кетет да. Эми биз жакшыраак кылайын десең, 50,000ге да тартса болот, бирок паранормальное явление ал бир эле үйдүн ичинде тартып койгон. Биз Кыргызстанда тартканда бизге жаратылышты көбүрөөк көрсөткүн келет да, дүйнөгө. Ошо акча кичине көбүрөөк кетет. Анан Кыргызстандан акча көтөрөйүн десең, биз андай максат тартпайбыз да, Кыргызстандан акча көтөрөбүз деп. Себеби Кыргызстандан анча көп акча көтөрө албайсың. 100,000ден көп, 100,000 табышың мүмкүн, бирок андан көп таба албайсың да Кыргызстанда. Ошого биз 5 миллион калкпыз азыр Кыргызстандын ичинде, өзүм 6дан көппүз го, бирок Кыргызстандын ичинде. Ошого ага расчет кылбай, даже Казакстан, Өзбекстанды да албай, СНГны да албай, дүйнөгө сатсак, эми кыргыздар, биз кыргызстандыктар баарыбыз миллионерлер көбөйүп кетебизби деп ойлойм да, ошого аракет кыла берсек. Эң сонун мына ушул жогорудагы сонун баягы маектин арты менен жалпы кыргыз элибизге сизден каалоо тилектер, эркин микрофон болсун. Чакырганыңыздарга рахмат дагы бир жолу. Кичине кечигип калганымда да кечирип коесуздар да. Пробкада калып калдым. Анан жалпы кыргызстандыктарга эң негизгиси ден соолук каалайм. Согуш болбосун. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Дүйнө жүзүндө согуштар токтосун. Ден соолук болсо баарыбыз да колубуздан бүт нерсе келет деп ойлойм. Кыргызстандын келечеги ишенем аябай жакшы нерселер күтөт азыр. Буйруса, Бектемир байке, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бизге келгениңизге, анткени таңкы убакыт бул алтындан да кымбат деп коет. Анан сиздин ишиңизге да ийгилик. Буйруса, алдыңкы жылдары сизди ошол эле баягы режиссер катары да көрөлүт. Тасмалардын эң башкы баягы Кыргызстандын эмес, чет элдин тасмаларынан дагы буйруса сизди көрөлү. Сиз менен сыймыктанып жүрөлү. Иштериңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат Кыргызстанга. Кыргызстанды алдыга сүйрөп, биздин байкелерибиз бизге үлгүлүү байкелер болуп жүрөт. Сыймыктанып жүрөлү. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо азыр дагы да болсо биздин келген конокторубуз бар. Алар менен дагы сонун маектерди курабыз. Катарыбызга жаңыдан кошулгандарга кутман таң. Мына ушундай өзгөчө таңда, жамгырлуу таңда биз менен дагы да болсо маек курам деп маектерибизге келген биздин коногубуз бар. Аны Самуэль мырза тааныштырып өтүңүз. Бизде бүгүн эң сырдуу, эң таланттуу биздин байкелерибиздин бири Мухаммедова Аксай байкебиз. Кош келипсиз. Саламатсыздар. Кош келипсиз. Кош келдик. Рахмат. Бүгүн жалаң бизди баягы көптөн күттүргөн, дайыма бизге конокко келиңиз дегенде макул кийинкисинде барайын деген конокторубуздун бири. Эртең мененки таң менен эртең мененки башталган убакытта биздики жумушта. Ошондуктан келе албай калабыз көп. Биз уктап жата бербейбиз. 10-11ге чейин. Эртең менен 8де эле туруп алып эле ишибизди кылабыз. Ошон үчүн бүгүн дагы аябай кичине убакыттан бөлүнгөндөн жарым саат деп мен дагы кичине жетише калайын деп келдим. Эң сонун терең ыраазычылык билдирели. Келиңиз, ушундай жакында сонун жаңылык болгону жатыптыр. Бүгүн сиз менен ошол тууралуу маек куралы жалпы кыргыз элибизге кулак кагышкылып айтып өтөлү деп чакырып калдык. Рахмат. Келгизем, кененирээк сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угалы. Кененирээк урматтуу көрөрмандар, 8 май күнү саат 18:30-да баягы эле Аксай Мухаммед уулунун концерти болот, жылга өтчү.
Анан быйыл эми башкача өзгөчөлүктөр, эми өзгөчө болгону менен башка репертуар. Бир жылдагы өнүгүп өстүк, башкача үн кошулганы дегендей тажрыйба алганым ошондой. Эң сонун. Мындай ыр боюнча, концертке даярдык боюнча. Мисалы үчүн жылдан жылга өнүгүп атпайсызбы, Кудайга шүгүр. Анан ошонусунда кандай учурлар кездешип атат, кандай даярдыктар болуп жатат, кандай кыйынчылыктар кездешип жатат демекчи. Эми бизде кыйынчылык деген негизи көп эле. Бу технический жагынан алганда аябай эле көп болуп калат. Ошол жагынан бизге кичине тоскоол жаратат. Бирок эми ошонун баардыгын эми ошол концертке чейин 1-2 ай даярданып, ордордун менен коюп келатабыз. Кудай буйрса жакшы. Быйыл өзгөчөлүгү эми ошо айтып өткөндөй эле репертуардан башкача ырлар болот. Өзгөчөлүгү өзүм кичине салмак алганым кичине Эң башкысы болуп калат. Бирок эми өзгөчөлүгү болгону менен 100% жандуу өтөт. Эң негизгиси жандуу өтөт. Элдерге мындай эл өзү байкап турат, уже элдер деле билип калды. Жандуу концерт, жандуу эмес концерт менен айырмасы бар. Анан барып алданып баргандар деле бул халтура турбайбы, жандуу эмес турбайбы деп келгендер көп болот. Эми көрөбүз го. Анан бул концерт жандуу өтөт. Урматтуулар, жандуу концерт, келгиле, көргүлө, эс алып кеткиле, силер да келгиле, Кудай буйрса. Аябай сонун концерт болот. 2 сааттык концерт, бирок ушундай жакшы бир эргүү алып кетесиңер. Демек, концерттен чыккандан кийин эле ушундай бир эргүү алып эле чыгармачылык менен иштеп эле. Эң сонун. Анан азыркы учурда сиз баягы баары бир кандай десем, 7 дубандан келген эл болот, жалпы кыргыз эли болот. Анан кыргызга көп нерсени жактырыш кыйын го. Анткени кыргыз болсо мындай кандайдыр бир жанагы олимпиадалык оюндар болуп атса дагы ушундай бир өзгөчө ыкма менен көтөрүп чапканда дагы аятта башка жагынан чапса болот эле да деп мындай бир сын айткан элбиз да. Анан сиздин азыркы учурда жүрөгүңүз түкүлдөп, мына ушул концертке деп турган чагы. Анан ушул кандай десем, деги эле мындай өзүңүз айтып калдыңыз, үндө өзгөрүү болду, ошол эле репертуарда өзгөрүүлөр болду депчи. Анан репертуарыңызга кандай чыгармалар кошулду? Быйыл өзгөчө мен билесиздер Музаман тобунда эмгектенем. Андан тышкары ушул жылы өзүнчө жеке ырларым чыккан. Өзүм дагы ондорум бир аз чыккан. Ошолорду аткарам, жаңы чыгармаларымды аткарам, жеке өзүмө таандык ырларды аткарам. Ошол андан тышкары жеке эле кыргыз ырларында мен басым кылбастан көп орус ырларына, дүйнөлүк ырларына басым кылам. Бул эми концерт 3 бөлүктөн турат. Ошол 3 бөлүктүн 1 бөлүгү дүйнөлүк хиттер аткарылат. Самуэль мырза, азыр ушул жерден Аксай мырзадан сизден ошол чет элдин бир өзгөчө популярдуу баягы чыгармаларынан аткара турган болсоңуз, анда сизден бир шиңгил сураналы? Чет элдиктенби? Анан кыргызчаны шашпайбыз, Кыргызчаны шашпайбыз, Чет элдик азыр мен бир концертке ырдай турган ырдап Адажио деген дүйнөлүк хиттен үзүндү болуп коеюн. Кыстырма болсун. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere in me questa musica che quel ventrato per te. Деген үзүндүсү.
концертке келсеңиздер толук версиясын угасыздар. Биз бул жерде туруп алып кесиптешимекөөбүз дирижер болсок жакшы болмок экен. Анан мына ушул кандай десем, концерттен сырткары өзүңүздүн баягы жеке чыгармачылыгыңызда дагы чынында ушул 2021-22 жылдары сиз үчүн өтө жемиштүү жылдардан болду десек дагы болот. Анткени жакшы сонун чыгармаларды ушул өзүңүздүн ыр куржунуңузга сала кеттиңиз. Анан алдыда ушул келе жаткан мисалы жылга же болбосо балким ушул концерттен кийинки, концертке чейинки сиздин өзүңүздүн мындай бир алдыга койгон максаттарыңыз кандай болуп атат? Эми алдыга койгон максаттарым кандай? Биз чыгармачылыкта жүргөн эле адамбыз, жаңы жаратууларга изденүүнүн үстүндө элебиз. Ошол эле го дейм. Андан башка биз эми талпынып башка иштермен менен деле алектенип деле кетпейбиз. Биздин тапканыбыз ушул ырдан, жеген наныбыз ушул ырдан, кесибибиз өзүбүздүкү ушул кесип ырдоо. Эч кандай башка бир жолдорубуз жок. Ушул кесип менен аркалап эле болгону сапаттуу, кыргыз элин уят кылбаган жакшы чыгармалардан чыгарып, чет элдерде бизде чет өлкөлүктөр да көп келет, ошолорго уят болбой жакшы ырдап берүү биздин милдет. Анан чет өлкөлүктөр деп калдыңыз. Концертке конок катары дагы сырттан ырчылар келсе керек. Сырттан келбейт. Биздикилер эле болот. Сырттан эч кандай мамилем деле жок. Сырттагылар биздин жөн гана сырттан коноктор, көрүүчүлөр келет. Концертин ошондой. Болгону биз ошолорго уят болбой, кыргыздын үнүн көргөзөбүз. Демек бизде мына ушул музыка дүйнөсүндө мына ушундай биздин маданиятыбыз деп, э? Суроо да, мисалы илхом келет эмеспи? Ыр жазганда балким бир чыгарма жаратарда бир балким кризистер кездешип калат да. Анан ошо илхом менен кризистечиларда кандай чыгасыздар, же кандай уш нерселерге сапар аласыздар, кандай болуш ошондо? Илхом деген бир келет, сиздин илхомуңуз кандай болуп келет, ушуну сурайлычы. Бул настроенияга жараша да, көңүлгө жараша болот негизи. Ар бир ойлонгон убактыңа жараша ошондой ыр чыгат да. Бул көңүлүңө жараша ыр чыгат. Көңүлүң ушундай муңдуу эчтеке жакпай аткан болсо, ошол сыяктуу огон чыгат. Муңдуу, капалуу. Көңүлүң башка бир ойдо болуп, кичине бир башкача бир атмосферада жүрсөң, бир башкачалар чыгат. Меники ушундай баскан турганыма жараша огон чыгып кетет. Мен көбүнчө огон чыгарам. Анан кийин түнкү 12ден кийин ойлонуп жаткан ошондо да бир келип калат. Ошондо бир гитараны алып туруп, отура берем. Ошондой аябай көңүлдүү болуп жүрсөң дагы бир андарда бир мен негизи ошо аябай шаңдуу жүргөндө көп чыкпайт экен, ошондой бир ойлонуп жүргөндө бир ой басаттан ошого жараша эле отуруп алып эле дүңккө түшүп кетем. Ошондой да бир. Сырттагы аба ырайына байланыштуу бардык нерсенин өзүнүн себеби бар дейт. Анан сүйүүгө да себепчи болгон бул ак жамгыр экен да көбүнчөчү. Анан ошол жамгырга байланыштуу, сырттагы аба ырайына байланыштуу биз сүйүү тууралуу да кеп кылып атканбыз. Анан сүйүү темасында деги эле чыгармачыл адамдар да эми сөз кең да ал жактачы. Анан келиңиз эми ушул сүйүү тууралуу сиздин бир көз карашыңызга токтололу. Сүйүү деп коет. Сүйүү жеп коет. Эми сүйүү келген экен бир убактарда бизге дагы. Сүйүүгө туруктуу адамдарданбыз. Сүйүктүү жубайым бар. Сүйүктүү анын артынан 2 кызым бар. Ошол бардыгы сүйүү менен бүт аралашып келет. Ар бир затка, ар бир кыймыл аракетке, ар бир турган жөн эле кылынбой турган нерсеге өзүнчө сүйүүлөр болот да. Бөлүнөт да сүйүүлөрчү. Ошол анан кайсы сүйүүнү айтып берейин десең. Кайсы бирин айтайын дейсиң? Эми жаз келет, жаздын ушундай жазгы жамгыр деп атпайбы?
жазғы жамгыры, жазғы сүйүү өзүнчө эле бир башкача бөлүнөт. Ал бардыгы бирдей болуп, бир жыл бою айланбайт. Жазгы сүйүү, күзгү сүйүү, кышкы сүйүү өзгөрүп турат. Бирок эми сүйүүнү туруктуу кармаш, сүйүп туруш ар бир пенденин өзүнүн милдети. Өзү менен өзү болуш керек. Азыр сүйүнүп, сүйбөй койгон ошондойлор болот го, эми ал адамдардын өзүнүн ички дүйнөсү да. Бирок ошону кандай болгон күндө дагы сүйүүнү туруктуу кылып көтөрүп пайдаланыш керек да. Негизи ар бир адам сүйүүнү бир эле мындай бир жанга татыктуу кылып туруп өзүңдү арнап коюш керек. Анан сүйүүнүн арты менен чыгарган чыгармалар, мисалы жанагы соо жүрөктөн ыр жаралбайт деп коет го. Анын сыңарындай ошол сүйүү менен жараланып турган жүрөктөн чыккан чыгармалар жүрөккө жетет да. Жүрөккө жетет. Анан сизде дагы ошентип жараланып турган мезгилде чыккан чыгармаларыңыздын катарына кайсыл чыгармаларды кошо аласыз? Мен азыр мен сөз жазбайм да. Мен жөн эле бир мындай эме кылып койгом, мындай жол берип койгом, мисалы акындар менен иштешип атканда. Жөн эле жол момундай ыр болуш керек деп. Мен ошондой көрүп атам, оонда ошондой деп направлением. Анан ошолор ошо мага жараша ыр жазып берет да. Анан меники көбүнчө оондор мындай эме болуп калат. Үйлөнгөн адамдын наркы жагындагы жашоосу башка бирөөнү сүйүп калган деген сыяктуу бир измена болгондору. Бул эми бул өзүм менин фантазиямда, бул кинода. Бул ошо өзүнчө фантазия кыла берем да. Эми бул адамдар мен ошондой болбосом, бизде адамдар кездешкендер сүйүүсүнө жетпей калып, же бирөө сүйлөшөт, таштап кетип, тияк болгондо эми толтура бул кинода. Ошондой сыяктуу башка бирөөлөргө чагылдырып берем да. Демек ушуга мисал жалган чыгармасы болсо керек. Ошолор да бар. Сүйүп кыйналдым деген да бар. Ошолор чыгармалар бар дагы. Анан кийин азыр дагы жакшы ырдап жүрөм Күмөндөр Абыловдун Келдиңби сүйүү деген. Тематикасы аябай сонун, көрүп туруп жактырып калган, бирок меники эмес, бирок мен ырдасам ушундай элге жакшы тартуулап берет элем деп турган ошентип алгам да. Бирок аябагандай угармандар көп, ошол ырдын артынан дагы угармандар аябай көбөйдү, көрүп атышат, анан ырдаганда суктанып ырдатышат көп жерден. Келиңиз, ошону биз дагы ырдаталы. Келиңиз, Келдиңби сүйүү. Келдиңби сүйүү. Келдиңби сүйүү, айламды алты кетирип, келдиңби акыр, ашуну ашып кечигип, кечиксең дагы, келгениң кандай зор бакыт, келбеске кеткен жаштыкка калдым, сүйүүгө калдым кезигип. Келдиңби сүйүү, эсимди эки одарып, чакка өчкөн сезимге кайра от чагып, эскиртпейм сени, эскирсе мейли ömrüm, ezille canım, esimden tanıp, al olup güyüm tutanıp, ezille canım, esimden tanıp, al olup güyüm tutanıp. Деген экен да. Ол жабылар болсун. Караңызчы, жанымда турган Самуэль мырза жүрөгүм мыкчып, ушундай келген сүйүүнү же кеткен сүйүүнү эстедип айтор. Анан мынакей ушул жакындагы өткөрө турган концертиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса биз дагы өзүбүздүн командабыз менен биргеликте жетелешип алып барабыз. Рахмат, келиңиздер. Анан бардык
Угарман көрөрмандарга айтат элем 8 май күнү Улуттук филармониянын чоң залында 18:30 мен сиздерди кучак жайып тосуп алам. Мынакей ушундай жалпы сонун бир маанай менен өткөрөт деген ишеништебиз. Сизге дагы ден соолук берсин, эң башкысы үнүңүзгө ден соолук берсин. Мына ушул жандуу болот деп калдыңыз, ал үчүн сизге Кудай Таала ушул күч кубат берсин. Эң башкысы сизде ден соолук болсо, анда бизде дагы буюрса маанайыбыз сонун көтөрүлөт. Рахмат. Чоң рахмат. Жалпы кыргыз элине сизден каалоо болсун. Ой, каалоо тилегибиз жалпы кыргыз элибизге тынччылык. Бардык көрүп турган, бардык көрбөй турган биздин кыргыз элине толчулук, молчулук болсун. Элибиз ар дайым ачык асманда жашасын, согуш болбосун. Чек арабыз менен мамилебиз түз болсун дегендей ошол. А мени чакырган сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, 5-канал өнүксүн өссүн. Иштериңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо азыр алдыда дагы да болсо конокторубуз бар. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, көрүп жатканыңыздар 5-каналда таңкы 5 программасы. Агар аткан таң болсун, дасторкон толонан болсун. Урматтуу достор, бүгүн бизде кайрадан таңкы 5 телеберси. Биздин азыр катарыбызда дагы да жаңыдан кошулуп жаткандарга котман таң дейли. Ал эми биздин 3-чү коногубуз менен дагы тааныштыралы. Бизге келген өзгөчө конок мына азыркы жалпы кыргыз эли үчүн, деги эле салттуу музыкасы үчүн дагы жалпыбыз үчүн майрам десек болот. Мына ушул майрамды утурлай келген конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Мына ушул салттуу музыка фондунун директору Адила Кермалиева жана ошондой эле биздин сүйүктүү эжекебиз Мээрим Карыпова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер, котман таңыңыздар менен, майрамыңыздар менен. Сиздердин да. Келиңиздер мына ушул жалпы баарыбыз биргеликте майрамдап жаткан салттуу музыка боюнча кеп салсак. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргыздын салттуу музыкасы фондунун демилгеси менен азыр Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында ушул жумалык өтүп жатат. Салттуу музыка жумалыгы 25 апрель салттуу музыка күнүнө арналган жумалыкка атайын министрлик приказ чыгарган. Ушул приказ негизинде жумалыктын программасы бекип 20-сынан 25-ине чейин жумалык өтүүдө. Бүгүн жумалыктын акыркы күнү, жумалыгыбыз биздин гала концерт менен жыйынтыкталат. Кечинде филармонияда кирүү акысыз учурдан пайдаланып ошо бардык биздин Бишкек шаарында жашаган теле көрүүчүлөрдү, салттуу музыканы сүйүүчүлөрдү концертке чакырып кетмекчимин. Эң сонун. Мээрим эжеке мына ушул салттуу музыканы алып жүргөн, бизде өтө таланттуу баягы биздин ырчы эжекелерибиздин катарын толуктап келесиз. Анан майрамдоодо кандай иш-чаралар өттү, кандай болот эди? Быйылкы жыл 18-жыл өтүп атат, Кудайым буйруса. Жылда ар дайым жакшы бир деңгээлде уюштурулуп келчү. Быйыл болсо өзгөчө бир жакшы уюштурулуп атат. Мамлекет тарабынан колдоо болуп атат, министрликтин өтө көп да коноктор келиптир быйыл. Абдан жогорку деңгээлде өтүүдө. Окуу жайлардагы, мына театрлардагы өзүнчө өз алдынча бир иш-чараларды кылып атышат. Конференциялар өтүп атат. Абдан кубандырат. Жылдан жылга өнүгүп өсүп атасыздар эже. Куттуктайм. Мээримдин сөзүн толуктап кетейин. Биздин бу 25 апрель салттуу музыка күнүн белгилөө тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому бар. 2014 жылы чыккан токтом. Ошол токтом негизинде өтүп жүрөт. Быйыл 18-жолу өтүп жатат. Быйылкы өтүп жаткан жумалыктын жылдагыдан айырмасы жумалыктын ичинде 9-чу эл аралык музыка жана бий конгресси болду. 3 күн. Бул конгресс мурун түрк тилдүү башка өлкөлөрдө өтүп келген. Ал эми биз былтыр 2021 жылы ушул эл аралык музыка жана бий конгресси менен кызматташуу тууралуу салттуу музыка фонду кол койгонбуз. Кыргызстанда өткөрүү жөнүндө демилгени көтөрүп чыкканбыз. Биздин демилгени министрлик колдоду. Ушул 9-чу конгресс Кыргызстанда өтүп, биздин жумалыктын көркүнө көрк кошуп, жумалыгыбыздын эл аралык деңгээлге чыгышына бир өбөлгө болду десек болот. Конгресстин алкагында 140-тан ашык илимий доклад окулду. 10-дон ашык өлкө онлайн катышса, андан дагы бир 10-дан ашык өлкө, эң алыскысы Индия, Бангладеш, Улуу Британия сыяктуу өлкөлөрдөн онлайн катышып, окумуштуулар ушу салттуу музыканын келечекте кандай өнүгүш керек, кандай
кандай проблемалары бар, ошол тууралуу кенен талкуу болду илимпоздор арасында. Бул Улуттук тарых музейинде 3 күнгө созулуп, абдан бир жемиштүү, жыйынтыктуу конгресс болуп, жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Эң жакшы. Анан мисалы үчүн улуттуу аспаптар боюнча Мермежевский балким уруксат берсек, бизге бир шеңгил жакшы бир күйлөрдөн же болбосо өзүңүздүн бир репертуарын чыгармастан бир сөзсүз албетте жалпы биздин көрөрмандарыбызга жакшынакай жагымдуу чыгарманы аткарып берейин. Анда эң өзүм баягы айтуучулук өнөрдү алып жүргөндөн кийин дастан терме санаттардыр демакмын, бирок азыр бир маанай көтөрүп бир жакшы шаңдуу чыгарма аткарайын. Төлөш Турдалиевдин жылкычы келинге деген чыгармасы болсун. Елтирем асман көрүп, мен турдум бакта жүрүнүп, ашаттан чыкты бери келин, ey, алдына балаң өңөрүп, алдына балаң өңөрүп, жеңеке дедим бурулуп, аргенде үнүм угулуп, кайтарып жооп бергичең, ey, торгашка турду жолунуп, торгашка турду жолунуп. Басулағын айылға жүр деп көргөздің, ей, адырдың қашқа булағын, адырдың қашқа булағын. Барайыннан дой барайын, барбай бер қантип қалайын, жайлоодо жүріп зереттім, ей, құмардан толық қалайын, барайыннан дой барайын, барбай бер қантип қалайын. Үнүңүзгө береке, караңызчы, ушундай сонун чыгармадан кийин маанайлар көтөрүлүп, жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр дагы ушул байрамдын арты менен өзгөчө сонун бир маанайга ээ болду демекчибиз. Ал эми ушул салттуу жумалыкта музыка ушул деги эле биздин салттуу музыкабызда азыркы учурда өзгөчө өнүгүүлөр болуп жатат. Анан ошол эле жумалыктын ичинде былтыркы жылга караганда быйылкы өзгөчөлүктөр тууралуу мындай тагыраак айтып өтсөңүздөр. Жогоруда айтып кеттим, быйылкы жылдын өзгөчөлүгү жана 9-эл аралык музыка жана би конгресси ушул жумалыктын алкагына кирип биздин Кыргызстанда өтүшү тууралуу. Биздин ушул конгресске алыскы чет мамлекеттерден, түрк тилдүү өлкөлөрдөн, мисалы Туркиядан, Азербайжандан, Россия Федерациясынын Хакасия, Тува, Алтай өлкөлөрүнөн, Өзбекстандан, Казакстандан жалпысынан бизге 47 конок келди. Бүгүн мына акыркы конокторубуз Бордош казак элинен эртең менен саат 4-тө чыгып азыр жолдо келатат, 18 киши. Аларды тоскону биздин атайын кишибиз жөнөтүлдү. Булар гала концертке катышканы келатышат. Анан булардын арасында баса белгилегим келген нерсе, бизге караганда бул мамлекеттерде баягы салттуу музыка илим жаатында жолго коюлуп, изилденип калды да. Булардан үйрөнө турган көп нерсе бар. Булардан өзүбүзгө ала турган көп нерсе бар да. Булардын арасында чоң-чоң белгилүү университеттердин проректорлору, ректорлору дагы келди. Мисалы, Чайковский атындагы Москва консерваториясынын проректору, илимий иштер боюнча проректору Константин Владимирович Зенкин дагы өзү келип конгресске катышып кетти. Андан сырткары азыр бизде Сакария, Стамбул университеттеринин ректорлору, проректорлору дагы болуп атат биздин конгрессте. Алар бүгүн түнү буйруса өз мекенине кете башташат. Эң дагы бир кубанткан нерсе, бизге келген илимпоздор бул бир гана илим жаатында эмес, салттуу музыкалык өнөрдү алып жүрүүчүлөр дагы болуп саналат. Кечинде концертте алардын өнөрүнө дагы күбө болосуздар да. Концертибиз Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстан, Азербайжан, Турциянын, Тува, Хакасия, Алтай өлкөлөрүнүн өнөрпоздору ошо өз өлкөлөрүндөгү таанымал эмгек сиңирген эл артисттеринин, эмгек сиңирген маданият ишмерлеринин катышуусунда болот. Концерттин жыйынтыгында
буйруса ушул биздин салттуу музыка күнүбүз кийинки жылдары мындан ары бир гана Кыргызстанда эмес бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн майрамына айланат деген бир жыйынтык чыгат деп ишенип турабыз. Өзүңүздөр ага күбө болосуздар, айтпай турайын азырынча. Дагы бир өзгөчөлүгү эмне болду? Бул жумалыктын алкагында Манас театрынын биринчи алгачкы концерти болуп өттү. Кыргыз академиялык Токтоболот Абдымомунов атындагы драма академиялык драма театрында. Бул концертти айткым келет. Абдан жакшы концерт болду. Манас театрынын шоусу кесилди десек дагы болот. Андан сырткары бул жумалыкта мурдагыдай эле дастан күнү, күбө күнү, ыр күнү болуп өтүп атат да. Мисалы кече ыр күнү болду. Ушул күндөрдүн алкагында мисалы күбө күнүндө Кайрат Иманалиевдин калемине таандык Коркут драмасы коюлду ошол эле драма театрда. Ушул сыяктуу иш-чаралар күндө кайталанып атат. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун үй музейине, тарых музейине келген конокторду саякаттап, конокторго экскурсияга алып чыккан пландалган бул иш-чара болуп атат. Анан буга чейин бир да жолу болгон эмес, Кыргызстандагы Маданият министрлигине тиешелүү баардык музыкалык окуу жайлардын отчеттук концерти болуп өттү. Улуттук филармониянын кичи залында өттү. Биздин студенттер өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мен ушу конокторду коштоп жүрүп, алардын ар бир бизде болуп аткан иш-чарага болгон эмоциясын көрүп абдан кубанып жатам. Өтө жогорку баа беришти биздин студенттердин өнөрүнө. Кыргызда ушул салттуу музыка нукура бойдон сакталган турбайбы деп аябай таң калып атышат. Демек, бул биздин салттуу музыка өнүгүү жолунда туура бараткандыгыбыздын белгиси да. Ал эми биз жасап аткан иш-чаралар ушу эң башында Роза Аманова, Кыргыз Республикасынын эл артисти, илимдин доктору, ушу салттуу музыка фондунун негиздөөчүсү Роза Аманова баштаган ушул иш-чара, 18 жылдан бери биздин өлкөдө өтүп келаткан иш. Буйруса жемиштүү келечеги кең иш экенине дагы бир жолу ынанып, ушундай эл аралык деңгээлге чыгып жатканына жетине албай кубанып турабыз. Эң соңу баягы Кудай кут кылсын дейли бизге кыргыз элибизге. Анан Мээрмешке баягы сиз өзүңүз мисалы шакирттериңизди тарбиялап, анан салттуу музыкага болгон мындай мисалы келечек муундун сүйүүсү кандай экенин сиз жакшы билесиз да. Анан кийин ушул азыркы учурда мисалы жаштардын ошого болгон сүйүүсү, деги эле салттуу музыканы алып кетүү жаатында көз караштары кандай болуп жатат? Мен өзүм дагы мынакей Бүбү Сарабешин атындагы искусство, маданият жана искусство университетинде мугалим болуп салттуу музыка жана фольклор факультетинде дастан жана салттуу ырлар боюнча сабак берип келем. Анан ошол жерде менде көбүнчө дастанчылар тарбияланат да. Анан ошо мага суроо берип калышы, эже дастанды ким угат деп. Анан бир убакыт келет, ошол дастан терме санат ырларын эл суусап уга турган күн келет деп айтып калчу элем. Мына ушул күн Кудайым буйруса келди. Мынакей эже айтып кетти, жакында эле мына президент тибиз өзү баш болуп ошо колдоого алынып, министрлик тарабынан колдоого алынып, Манас театры айтуучулук өнөр боюнча ачылып, азыр дастанчылардын багы ачылып атат. Мына жакында ошол эң алгачкы концертти берди. Эл ушунчалык сагыныптыр. Дайыма бир концерттер уюшулса 5 мүнөттөн ашпагыла деген чектөө болчу. Ушул жолкусунда аябай мындай бааланып, мындай колдоого алынганы дастанчылар жалпы анан ушундай кубандырды. Анан жана бизде айтып аткан шакирттерге бир дем берди да. Анан ушу кызыгуу мындан дагы өрчүп, бизди да угат турбайбы? Бул өнөрдү улап кетсек болот турбайбы деген мындай изги тилектер пайда болду жүрөктө. Баягы биз канчалык глобализация доорунда жашап атып, ааламдашып атсак деле, биз кыргызбыз да. Биздин генибизде бар. Комустун күүсүн мисалы 50-60ка чыккан чет мамлекетте жашаган кыргыздар уже баягы карлык жакындаган кезде деп айтышат да. Баары ушуну уккусу келип, анткени канда баягы орусча айтканда зов деп коет эмеспи? Генетикалык коддо жазылган нерсеге баары кайтат экенбиз да. Анан мына азыркы күндө Мээрим айтып аткандай, биз түшүнгөн учурда биз кимбиз? Биз улут катары, биз өзүбүздү кыргыз катары, азыр улут катары сакталып калыш үчүн бул биз тилибизди, руханий маданиятыбызды, салттуу музыкабызды сакташыбыз керек.
Ошол биздин негизги мамлекеттин идеологиянын башатында турган нерсе болуш керек да. Антпесе мына азыр дастанды ким угат? Бул эмнеден чыккан сөз? Азыр баягы тойлорго барып акча таап, мисалы эстрада, жеңил желпи, баягы адамдын интеллектине жараша суроо талап болот эмеспи? Коомдо балким ошого суроо талап жогору болгон үчүн ошол багыт мындай көбүрөөк өнүгүшү мүмкүн да. Бирок бул салттуу музыка багыты. Бул кандай десем, өмүр бою мамлекеттин бир туп туткан мындай бир өзөктүү нерсеси болуш керек. Анткени биз өзүбүздүн улут экенибизди, мамлекет экенибизди, өзүбүздүн гана ушу музыкалык маданиятыбыз, руханий маданиятыбыз, каада салтыбыз, тилибиз менен сактап кала алабыз да. Мисалы көп учурда кездешет эмеспи? Чет жакта жүргөндө ушу салттуу музыканы, комустун күүлөрүн жан дүйнөң эңсеп, мындай комустун күүсүн угуп, көзүңдү жумуп, бир көл жээкте, же болбосо суу жээкте жатсак да, ушуну Кыргызстан эстеп калат экенсиң да. Анан салттуу музыка өнүгүп жатканы, мисалы үчүн дастандар азыркы учурда айтылыш, эң сүйүндүргөн окуялардын бири да. Анан дагы кубандырган нерсе бул болду. Жумалыктын ачылышы улут наркы көргөзмөсү менен башталды. 20 апрель күнү Уркуя Салиева атындагы эс алуу багында азыр деле турат, көрүп атсаңыздар керек көргөзмө. Ошол жерде музыкалык аспаптар жасаган усталардын мастер-класс конкурсу болуп өттү. Конкурстун жыйынтыгы бүгүн чыгат. Өзгөчөлүктөрүнүн бирин ушуну айтсак болот. Мисалы, музыкалык аспаптарыбызды азыр Кытайдан деле жасап келип сатып атат. Андай болбош керек. Мисалы, биздин комузубуз, мисалы мен комуз сатып алганды кааласам, мен базарга барганда ошол комуздун кайсынысы сапаттуу, кайсынысы биздин талаптарга туура келет, кимисинин сертификаты бар. Ошол сыяктуу бизде ошого жеттик да. Биз азыр аспап жасаган усталарыбызды бир мамлекеттик колдоого алып, камкордук ала турган кез келди. Анткени бардыгы эле акча табуунун жолун көздөп, же башка максаттарды көздөп, ушунча жасасам боло берет экен дегендер да бар да. Ошон үчүн биз профессионал, чыныгы аспап жасаган устаттарыбызды, аспап жасайм деген жаштарыбызга дем берүү максатында, ошолорго кандайдыр бир финансылык жардам көрсөтүү максатында ушул иш-чара уюштулду да. Быйыл эми биринчи жолу болду. Жыл сайын бул улам кеңейип, чоңоюп, буюрса бир аспап жасаган усталардын бир мектеби түзүлүп, мамлекет колдоого алып, өзү камкордук алган бир мектеп болсун деген ниетте башталды. Эң соңу мынакей ушул бизде жалпы эле ушул кыргыз элинде усталар аябай көп. Ар бир эле биздин мырзабыз өзү колунан көбүрөөк төгүлгөн ушундай уста да. Анан кийин ошол жана сиз айтып жаткан нерсеге дагы мен аябай өзүм сүйүнүп турам азыр. Анткени мисалы ошол усталар көмүскөдө калып эле жасап, анан сыртка сатканы менен болбосо, алардын чынында бул комузду жасоонун өзүнүн шан шөкөтү бар да. Анан ошол нерселерди дагы буюрса алдыга чыгарып, жалпы жанагындай мастер-класстарды өтүп, дагы биздин ушул келечек муундарга алар дагы кызыгып, мына ушул комуздун жасалуу салтына дагычы. Ошол комуз жасоодо, негизи эле музыкалык аспап жасоодо бул этноорганология илиминде ар бир музыкалык аспаптын өзүнө болгон талаптары так даана жазылган. Мисалы, ошол талаптарды аспап жасаган усталар ошону сактап, ошонун негизинде жасаса, биздин баягы кандай десем, музыкалык аспаптарыбыз бузулбайт эле да. Биздин азыр заманыбыздын залкар музыкалык аспап жасап жүргөн агайларыбыз бул Орозобек Кенчимбаев, Нурлан Нышанов, Асылбек Насирдинов сыяктуу агаларыбыз бар эмеспи, Намазбек Уралиев агайыбыз бар. Мына ушул агайлар ушул талаптарды сакталышына абдан аракетин кылууда да. Мээрим эжекебизден дагы бир сураналы, жалпыбызга ушундай бир жан дүйнөбүзгө азык болсун. Мен дагы оюм азыр усталар жөнүндө болуп. Анда Медин Албаевдин сөзүнө жазылган «Ойлончу» деген чыгарманы алып карайын. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жырагымаймын күндө сени сагынбай.
баладай кылдырмачы койчу мени карабай жегүлүп кой жегирпиги кирмечи куса болдум сагынганым тарабай үн жок сөз жок комсоросуң турасың ыйлап ыйлап улутуңан баладай ыйлап ыйлап улутуңан сіздердің іштеріңіздерге игілік қалайбыз. Мына ушул биздин салттуу музыкабыз дагы кылымдарга жашай берсин. Кыргыз бар жерде салттуу музыка эч качан өчпөйт. Сиздерге дагы Атиличке жана ошондой эле Мээрмешкебизге чоң терең ыраазычылык билдирели. Ушундай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Сиздерге эркин микрофон жалпы кыргыз элине. Калайык журт, жалпы кыргыз элим, сиздерди ушул Кыргыздын салттуу музыкасы фондунун атынан өтүп жаткан салттуу музыка жумалыгы менен куттуктайм. Бул баарыбыздын улуттук майрамыбыз, бул баарыбыздын бир жетишкен сыймыгыбыз. Анткени биз өзүбүздүн музыкабызды ушундай деңгээлге жеткирип, ушундай майрамга айланта алдык. Бул баарыбыздын тең сыймыгыбыз. Ошондуктан жылдан жылга бул биздин жетишкендигибиз жалаң гана ийгиликтер менен коштолуп, жана жогоруда айткандай, биздин гана майрам эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн майрамына айлансын. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө салттуу музыка жаңырсын. Рахмат, мен дагы эжемдин сөзүнө кошулам. Эң сонун сөз болду. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө салттуу музыка жаңырсын, комуздун, манастын, дастандардын, күүлөрдүн оондору жаңырып турсун, авазы жаңырып турсун демекчимин. Сиздерге болсо ишиңиздерге ийгилик, аманчылык каалайбыз. Сиздердин дагы үнүңүздөр өчпөсүн, жалпы ошол кыргыз элине кызмат кылсаңыздар, буюрса кыргыз элинин тарыхында сиздер дагы баягы эстелип, кийин мына ушундай эмгектер жасалган экен деп калат. Анан иштериңиздерге ийгилик болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жогоруда болсо биз өзгөчө салттуу музыка боюнча, андан сырткары биздин келген өзгөчө таланттуу агайларыбыз менен дагы сонун маектерди курдук. Ал эми биз болсо бүгүнкү темабыздын алкагында дагы кеп курдук. Мына ушул арканды алыс таштоо деп, мына ушул арканды алыс таштоо менен башталган иштердин бири мына 18 жылдан бери уюшулуп келе жаткан салттуу музыкалык жумалыктында бүгүн жыйынтыктоо аземи болуп жатат. Мына бүгүн кечинде буюрса филармонияга келип, ошол жерден сиздер дагы концертке күбө болуңуздар. Бизден болуңуздар, урматтуу достор, салттуу музыка өнүгөрсүн.